Шашылыш билдиребиз. Шашпасаңыз толуу аймактарга жолго чыкпаңыз. 30 мартка чейин өлкө аймагында туруксуз аба ырайы сакталат. Кемеровадагы кырсык көпчүлүктү күйүткө салды. Эми Ордо калаадагы соода түйүндөрүнүн өрт коопсуздугу текшерилет. Акшумкарлар Азияда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы Азиянын эң күчтүү командасы менен кезгелип, 2-1 эсебинде индиялыктардын эсин 2 кылды. Түз эфирде күндарек маалымат программасы, студияда Расул Багышбаев. Саламатсыздарбы. Бишкек-Ош унаа жолунда кайрадан чектөөлөр киргизилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча каттамга кар көчкү түшүү коркунучу болгондуктан 30 мартка чейин Чүй облусундагы Сосновка, Токтогул районундагы Арал постунда жана Талас районундагы Өтмөк ашуусунда жол жабылат. Тагыраак айтканда 21:00 эртең мененки 6-га чейин унаалардын бардык түрүнө жол каттамы жабылат. Таңкы 6:00 кайрадан бардык посттор ачылат. Андыктан жүргүнчүлөргө Бишкек-Ош унаа жолу менен кечке маал алыскы сапарга чыкпоону эскертебиз. Тынбай жааган жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү мүмкүн экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу сакталат. Ошондой эле Бишкек-Ош унаа жолунун Төө ашуу, Алабел ашууларында, Чычкан Капчыгайында, Алабука-Каныш-Кыя унаа жолунун 72-74 чакырымдарында, Бишкек-Нарын Торугарт унаа жолунун 289 чакырымында кар күрткүсү жана кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдордун айрым жерлери тайгак болуп муздоңот, унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Ал эми Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында суунун деңгээли кескин көтөрүлүшү ыктымал. Буга байланыштуу жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл экендигин министрлик эскертет. Ордо калаадагы соода түйүндөрүнүн бардыгы өрт коопсуздугуна текшерилет. Мамлекеттик экотех инспекция маалымдагандай, мындай текшерүү пландык негизде жылына 1 жолу өткөрүлөт. Бирок инспекциянын дарегине кат түрүндө кайрылуу түшсө, текшерүү кайрадан жүргүзүлөт. Азыркы тапта өрт коопсуздугунун инспекторлору текшерүүгө чыгуу үчүн экономика министрлигинен уруксат кагазын күтүп жатышат. Уруксат берилери менен Бишкектеги бардык ири соода түйүндөрүнүн техникалык абалы текшерүүгө алынат. Рейд жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен биргеликте жүргүзүлөт. Эске салсак, өткөн жылдагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен Борбор калаадагы жана аймактардагы бир катар соода түйүндөр техникалык абалы начар болгондугуна байланыштуу жабылган болчу. Ош мэриясы Сулайман тоонун түштүк тарабындагы 436 чарчы метр жерге ар кандай курулуштарга уруксат берген. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгондугун башкы прокуратура билдирди. Бул жер Ош шаарынын башкы планы боюнча жалпы пайдалануудагы тилке болгон. Мындан тышкары техникалык туруксуз тилке катары саналып, жашоочуларды жана курулуштарды башка жака көчүрүү чарасы каралган. Жер кодекси боюнча 5 жылдык мөөнөткө гана жеңил желпи курулуштарды тургузуу уруксаты менен берилерин белгилеген башкы прокуратура аталган 436 чарчы жер тилкеси менчикке мыйзамсыз берилген деген корутундуну чыгарды. Бишкекте зомбулуктун жана кыйноолордун курмандыктарынын мыйзамдуу кызыкчылыгын жана укугун коргоо деп аталган эл аралык конференция өтүп жатат. Иш-чара Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулуп, зордук зомбулук фактыларын алдын алуу тууралуу аракеттер жана орчундуу көйгөйлөр боюнча ачык талкуу жүрүүдө. Белгиленгендей, Кыргызстанда кыйноолордун саны азаюуда. Анткени менен өлкөдө абакта же убактылуу кармоочу жайларда кыйноого кабылгандар дали болсо көп экендигин укук коргоочулар айтып келет. Буга байланыштуу жарандарга карата колдонулган кыйноолор менен коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачуу жана жоюу максатында Ички иштер министрлигинин иш планы иштелип чыккан. Ички иштер органдарынын жаңы критерияларын иштеп чыкканбыз. Азыр өкмөттүн токтому чыккан, бул иштелип жатат. Андан соң сиз айткан окутуу боюнча академияда, Ички иштер министрлигинин академиясында биринчилерден болуп 2 жылдан бери атайын курс сабак киргизилген биздин курсанттарды окутуу боюнча. Андан сырткары жерлерде ушул кыйноолорго каршы, алардын укугун коргоо боюнча сабактар өткөзүлүп, дайыма системалуу түрдө болуп жатат деп айтсам жаңылышпайм. Кабылан көл айыл аймагынын жайыт комитети биринчилерден болуп биринчи ири жаңы техникалуу болду. Наркы 2 620 000 сом турган кубаттуу тракторду сатып алууга эл аралык уюм көмөк көрсөткөн.
Мунун 655 000 сомун жергиликтүү бийлик берген МТ-892 маркасындагы Беларусиядан чыгарылган техника бир эле учурда жолду сүрүп, топуракты казып, жүктөө жумуштарын да аткарат. Таш кулоо, жер көчкү, ташкыны сыяктуу табигый кырсыктардын жайытка кеткен жолдорду тазалоодо элеттиктер айрым учурда кол күчүн пайдаланып, кээде техниканы башка жактан жалдап келген учурлары болгон. Мындай муктаждыктын жоюлушу менен Жайыт комитетинин жылдык топтому үнөмдүүлөрүн адистер билдирет. Аймакта жалпы 1115 гектар жайыт жер болсо, мындан жиналган салыктын көлөмү 110 000 сомдон ашат. Былтыркы Жайыт комитетинин бюджетинин бар жогун ошол жол тазалаганга жөнөттүк. Эми быйыл биз өзгө жеке менчик Жайыт комитетине өзүнө трактор келип калды, ошо менен акысыз эле тазалатып алабыз да. Каракол шаарындагы кесиптик лицейге Кыргызстандагы кесиптик техникалык билим берүү системасынын негиздөөчүлөрүнүн бири мамлекеттик ишмер Жамангул Тойгонбаевдин ысымы ыйгарылды. Жамангул Тойгонбаев 1912 жылы Ысык Көл облусунун Ак Суу районундагы Жолкулот айылында туулган. Айылдык мектепти аяктагандан кийин Төп районундагы совхоздордун биринде жумушчу, Теплоключенко айылында агротехник кызматын аркалап, кийин билим берүү тармагында эмгектенген. 1956 жылдан тартып узак убакытка чейин Кыргыз СССР министрлер советинин алдындагы кесиптик техникалык билим берүү боюнча мамлекеттик комитетти жетектеген. Үзүрлүү эмгеги үчүн Жамангул Тойгонбаевке Ленин, Октябрь революциясы, эмгек кызыл туу, ардак белгиси ордендери менен 2 жолу сыйланып, Кыргыз СССРнин кесиптик техникалык билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылган. Эми профессионалдык образованияны түптөп ушул кишинин аркасы менен Союзда 1-2 орунда турганбыз. Ушул кишинин атын өчүрбөй жакшы келечекте Жамангул Тойгонбаевдей көп жаштар өсүп чыксын. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы командасы Мьянманын курама командасын 5-1 эсебинде жеңип, 2019 жылы Бириккен Араб Эмирлигинде өтө турган Азия чемпионатына катышуу мүмкүнчүлүгүн алды. Ошондой эле биздин курам Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо индиялык каршылаштары менен кез келип, атаандашын 2-1 эсебинде жеңип алды. Турнирдик таблицада А тайпасында Макао, Мьянма, Индия жана Кыргызстан командалары ойноп, 13 упай менен алдыңкы сапты атамекендик Акшумкар командасы ээледи. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго оюнду көрүү үчүн 10 000ге жакын адам келди. Оюн башталаардан мурда эки өлкөнүн гимни жаңырып, Кыргызстандын гимнин чоолган эл коштоо урдады. Шу дегенде эле улуттук команданын оюнчусу Антон Землянухин Индиянын дарвазасына топ киргизип, эсеп санын ачты. Биринчи бөлүктө талай ээлери топко көбүрөөк ээлик кылып, байма-бай чабуулдарды уюштурганы менен эсеп өзгөргөн жок. Кудай буйрса, матч жакшы болуп атат. Кыргызстан утабы? Утат Кыргызстан. Биринчи тайм бүттү, 1-0. Кудай буйрса экинчи таймды 5-0 менен утканга аракет кылат биздин кыргыздар. Аларды биз колдойбуз. Кыргызстанда мындай уровенде футбол оюнду алып баратканыбызга өтө кубанычтабыз. Оюндун экинчи бөлүгүндө каршылаштар дарбаза менен алмашып, 71 мүнөттө Бактияр Дүйшөнбековдун көтөрүп берүүсү менен Мирлан Мурзаев экинчи топту киргизип, эсеп 2-0 болду. Келип бизди колдоп, бизге жардам берип, күч берип, бүгүнкү оюнду утуп алдык. Үйдө ойнойбуз. Ушу биздин элдер, биздин стадион, биздин кандай айтсам, жерибизде ойноп утуп алдык. Бир аз убакыт өткөн соң Антон Землянухин жаракат алып, оюн таласын таштап кетүүгө аргасыз болду. Оюндун 86 мүнөтүндө индиялык спортчулар Кыргызстандын дарбазасына бир топ киргизип, эсеп санын өзгөрттү. Натыйжада 2-1 эсеби менен улуттук команда атаандаштарын багындырды. Победа, да, есть победа, но все-таки хотелось не пропускать. Оюн чындыгында жакшы болду, биз жеңдик. Таза жеңишти кааладык эле. Кантсе да Индия командасы да жөнөкөй эмес. Бир гол киргизип кетишти. Бизди колдоп келген күйөрмандарга терең ыраазычылык билдирем. О них мы будем говорить потом, сейчас хочу всех поздравить с победой. Оюндун соңунда сүйүнчү катары Кыргыз улуттук курама командасына футбол федерациясынын атынан 120 000 доллардын тастыктамасы берилди. Ал эми күйөрмандар кыргыз спортчуларын салттуу сүрөөн менен кол чаап оюн талаасынан узатышты. Сайфудин Мурзаев, Аскар Улан уулу, Коомдук Биринчи канал. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар, Ала Тоо 24-төн алыстабаңыздар.